بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаган дуа зикирлер деген китебиндебиз. Бүгүн 13-чү сабагыбызды улайбыз. Биз дагы деле башында ушу зикирлердин артыкчылыктарын айтылган, жалпы зикирлер, кээ бир учурда айтылган зикирлер дебиз. Сабактын башын баштай электен мурун эскертип кетейин. Ушул зикир дегенде Аллах Тааламды эстөө, ушул нерселерди эстен чыгарбасак, ал жерде Аллах Тааламды эстегенде ошол тил менен жүрөктүн байланышы, тилде айтылып аткан зикирде жүрөктүн келиши. Тилинде зикир айтылып атат, бирок жүрөгү талаада, же башка бир пландоодо, же башка бир ойдо, бирок тили айтып атат. Ушундай учурларда зикирлердин таасири өтө аз болот. Ошон үчүн алымдар зикирди 3 мартабалуу деп айткан да. 3 даражасы бар. Эң биринчи чоң даражасы бул Аллах Тааламды эскерген кезде ошол тили менен жүрөктүн айкалышы, экөөнүн дал келиши. Бул эң мыкты зикир. Аллах Тааламды эстөө эң мыкты жол ушул, эң биринчи даража. Анан экинчиси бар, экинчи даражасы. Ал тили менен айтпайт, бирок жүрөгү менен эскерет. Тили шыбырап, тили айтылбайт, бирок жүрөгү менен эскерет. Бул экинчи даражасы дейт. Анан 3-чү даражасы бар. Бул тил айтат, бирок жүрөгү жок. Жүрөгү башкакта. Бул эң алсыз. Аллах Таалам бизди баардыгыбызды ушу биринчилерден кылсын. Тили менен айтканда жүрөгү менен эскериле турган. Канчалык ошо зикирди айткан сайын маанисин адам эске алып, акыл калчап, ой жүгүртүп айткан сайын, маанисин түшүнүп айткан сайын, ошончолук зикирдин адамдын жашоосуна, иманына, жүрөгүнө, денесине таасири чоң болот. Мисалы караңыз, бир мисалдайын. Пайгамбар башка бир хадистерде келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда тоого чыкканда, тоо барго, тоого чыкканда, тоонун үстүнө жеткенде же дөң болобу чоң чыкканда эмне деп айткан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө Аллаху акбар деген. Ал эми тоодон ылдый түшкөндө, өрөнгө түштү, жерге түшкөндө субханалла деп айткан. Мына ушул зикирден дагы маанисине токтолуп, аалымдар айтат. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тоонун үстүнө чыкканда Аллаху акбар дегенди көп айтчу? Себеби десе, тоонун үстүнө чыкканда жердеги адамдар кумурскадай болуп көрүнөт. Адам өзүн бийик жерде туруп, башкалардан өйдө көрүнгөндөй жүрөккө сезимдер келет. Мына ошол сезимдерди жок кылыш үчүн мен бийик эмесмин, бийик бул Аллах Таалам. Мен улук эмесмин, улук бул Аллах Таалам деп. Карасаңыздар, айтылган зикирдин дагы күнүмдүк жашоодо, практикада да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берип атат. Ошол тоонун үстүнө чыкканда Аллах Таалам улук, баардык нерседен Аллах Таалам чоң, мен чоң эмеспин деп жүрөктөгү болгон текебирликти, бой көтөрүүнү жоюу. Мына ошондой зикирде Аллах Тааламды эстеп атканда ошого маани берсе адам, ошо жүрөктөгү оорулардан жоюлуучу себептерден. Ал эми жерге түшкөндөн кийин субханалла деп эскерчү экен. Мына ушундай, эгер адам канчалык маани маңызын билсе, ошончолук жашоодо таасири чоң болот. Ал эми маанисин билбей, түшүнбөй эле кайталай берсе, кайсы бир деңгээлде сооп алышы мүмкүн дейт алымдар, бирок таасири өтө алсыз болот деп. Ошон үчүн Ибн Раджаб деген чоң алым айткан, лейса куллу тасбих би махмуд деп. Ар бир эле Аллах Тааламды эскерилген зикир эле мактала бербейт дейт экен да. Себеби дегенде кээ бир учурда адам Аллах улук деп айтып алып, бир мазарлар жерге барып сыйынган учурлар болуп калышы мүмкүн. Бир тал чөптөргө же болбосо ушундай бир Аллах Тааламды улукталбай турган, башка бир нерсени улуктай турган жерге барып алып, субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар деп айтканы пайда бербейт. Себеби дегенде өзү Аллаху акбар, баардык нерседен Аллах Таалам өзү улуу. Аллахтан улук нерсе эч жок. Аллах Таалам гана ибадат татыктуу деген сөздөрдү айтып алып туруп, бирок сыйынганы башка бирөө, корккону башка бирөө, үмүт кылганы башка бирөө, жалынып жалбарганы башка бирөө, жүрөгү башка жакта байланып калган. Бул убакта оозунан чыккан зикири пайда бербейт. Эскертип кетели, туугандар, ушул бир сабагыбыздын киришерин алдында ушул нерсеге дагы маани бериңиздер. Ушул зикирлерди өтүп атканда келген дуа зикирлерди жакшылап түшүнүп алыңыздар деп дагы бир эскерип кеттик.
Бүгүн бир 3 эле хадис өтөбүз. Ошол 3 хадисте ушул Аллах Таалам эскерген 3 зикир келген. Ошонун маанисин алабыз иншалла. Бул хадис Муслимде келген. 2692 хадис. Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким субханалла ва бихамдихи деп бир күндө 100 жол айтса, анын күнөөлөрү же каталары өчүрүлөт. Керек болсо деңиздин көбүгүндөй болсо дагы. Деңиз чайпалганда көбүгү кандай чоң болот, кандай көп болот, ошондой болсо дагы күнөөлөрү өчүрүлөт, кечирилет деп келген. Бул Бухариде да келген 6405 хадисте. Субханаллахи ва бихамдихи деген. Субханалла дегенде ошол Аллах Таалам ар кемчиликтен, ар айыптардан аруу, таза ал нерседен деген сөз да. Жана ал мактоо ээси деген. Бул келген зикир Субханаллахи ва бихамдихи деп адам бир күндө 100 жолу айтуу менен ушундай күнөөлөр кечирилет. Керек болсо деңиздин көбүгүндөй деген сөз, ушу күнөөсү көп болсо дагы деген. Анан адамга суроо келет: күнөөм көп болсо деле ушуну күнүнө 100 жолу айтып койсом, күнөө кечириле берет турбайбы деп. Алымдар айтат, бул жерде кичинекей күнөөлөр дейт. Кээ бир алымдар кичинекей күнөөлөр деген. Кээ бир алымдар чоң күнөөлөрдү дагы киргизген. Биринчиден айтып коелу, чоң күнөөлөр өзү экиге бөлүнөт. Чоң күнөөлөр бар, анан кичинекей күнөөлөр бар. Чоң күнөө менен кичинекей күнөөнүн айырмасы: чоң күнөөдө Алла Таалам Куранда Аллахтын ачуусу келет, Алланын алаты болсун, тозокко кирет дегендей коркуткан аяттар келген ошо күнөөлөрдүн ээлерине. Буларды чоң күнөө деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет: Аллах Таалам аны акыретте карабайт, Аллахтын алаттайт, жүзүн карабайт, кечирбейт, биздин жолдон эмес дегендей. Же болбосо бул дүйнөдө жазасы бар. Уурдап алса колу кесилгендей, аялы бар болуп туруп жыныстык катнашка барса таш бараң алынгандай, бойдок болуп туруп жыныстык катнашка барса балак урулгандай. Мына ушундай нерселер чоң күнөөлөр. Ошо бул дүйнөдөн да жазасы бериле тургандар жана акыретте жазасы эскерилгендер. Ушулар чоң күнөөлөргө кирет. Ал эми кичинекей күнөөлөр бул нерседе эскерилбеген күнөө деп аталган, бирок жазасы эскерилбеген күнөөлөр. Кичинекей күнөөлөр кирет. Алла Таалам Куранда айтат, Камар сүрөсү 53-аятта: "Ва куллу сагирин ва кабирин мустатар" деп. Кичинеси да чоңу да жазылган дейт. Кичине күнөө болобу, чоң күнөө болобу бардыгы жазылат деп атат да. Ниса сүрөсүнүн 31-аятында айтат: "Ин тастанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайатикум ва нудхилукум мудхалан карима." Эгерде силер чоң күнөөлөрдөн, тыйылган чоң күнөөлөрдөн сак болсоңор, анда силердин күнөөңөрдү кечиребиз жана бейишке киргизебиз деген. Ин тастанибу кабаира. Силер булдай чоң күнөөлөрдөн тыйылгансыңар. Ошол күнөөлөрдөн тыйыла турган болсоңор, чоң күнөөлөрдөн, анда биз күнөөңөрдү кечиребиз деп келди. Бул сөз менен адам чоң күнөөлөрдөн сактанса, сооп амалдарды кылуу менен кичинекей күнөөлөрдүн кечиришине себепкер болот деп алымдар айтат. Адам чоң күнөөлөрдөн сак болсо, ушундай бир күндө субханалла деди, субханалла ва бихамдихи деп ушундай зикирлерди кылат, же сооп амалдарды кылат, ошонун артынан кичинекей күнөөлөрдүн кечиришине себепкер болот ушулар. Сооп амалдар күнөө амалдарды жууп салат, жок кылат. Шарты ошол чоң күнөөлөрдөн сак болуу. Чоң күнөөлөр кайсы десек, ошо эскерди, алымдар да муну жазып кеткен. Чоң күнөөлөр деп китептер 1/70 деп келсе, чеги жок, чеги жанагы аныктама менен. Имам Захаби жазып кеткен китеп бар мисалы. Муслимде келген хадисте да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ас-салаватул хамс вал жум'ату илал жум'a." 5 мал намаз жумадан жумага, ва рамадан ила рамадан, рамазандан рамазанга чейин, мукаффиратум ма байнахунна ида истанабатил кабаир деп. Намаз 5 мал намаздын ортолорунда намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого мукаффират күнөөлөр кечирилет дейт. Эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болсо дейт. Чоң күнөөлөрдөн сак болсо. Намазды таштап салса мисалы, намаз таштап салса чоң күнөө. Ушундай нерселерден сак болгон болсо, ошол окулган намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого күнөөлөр кечириле берет. Худ сүрөсүндө Алла Таалам 114-аятында айтканда: "Иннал хасаната юдхибна сайат." Сооп амалдар күнөөлөрдү жок кылып салат. Ошонун бири, ошо мусулман адам бир күндө 100 жолу айтса, ушу субханаллахи ва бихамдих деп, деңиздин көбүгүндөй күнөөсү болсо да кечирилет
жуулуп тазаланат, өчүрүлөт дегени ошол деп айтат. Ибн Аббастан келген чоң сахаба, алым Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Ла кабира ма'ал истигфар, ва ла сагира ма'ал исрар" деп. Эгер адам чоң күнөө кылып алса дагы, жаңылыштык менен, каталык менен, мисалы чоң күнөө кылып алса да, бирок ошого өкүнүп, пушайман болуп, адам кечирим сурап, Аллахка жалынып жалбарып кайралса, ал чоң күнөө бойдон калып калбайт, ал кечирилет деп атат. Ал чоң күнөө болуп саналып калбайт деп атат. Чоң күнөө болсо дагы, бирок ошону атайлап эмес, билип алып делип уланып жүрө бербестен, ошол нерсени билип, тыйылып, ошого пушайман болуп, өкүнүп не кылгандан кийин, Аллахтан кечирим сурагандан кийин ал чоң күнөө болуп калбайт дейт. Вала сагира ма'ал исрар. Ал эми кичинекей күнөөнү дагы улантып жүрө берсе, ал кичинекей күнөө болуп калбайт деп атат. Кичинекей күнөө деп аны көз килбей, кош көңүлдүк кылып, кайдыгер болуп жүрө берсе, ал чоң күнөөгө айланат. Ибн Аббас радиаллаху анху ушундай деп айтып атат. Истигфар менен чоң күнөө болбойт, жана кичинекей күнөө менен улантып жүрө берсе, ал кичинекей күнөө болуп калбайт деп атат. Тоолор дагы майда таштардан курулган, күнөө дагы ошондой. Кичине деп көз килбеген менен ал чогулуп туруп чоң күнөөгө айналат. Кээ бир алымдар айтат, бул зикирди субханаллахи ва бихамдихини керек болсо чоң күнөөлөрдү да кечиришине себепкер болот деген. Кайсыл учурда десе, эгер ал адам чын эле бушайман болуп, өкүнүп кылганына, тообо кылып, ушул зикирди маани маңызын түшүнүп, ошол күнөөлөрдү, кылган күнөөлөрүндө улантып жүрө бербестен, өкүнүп, Кудайга жалбарып, кайрылып, ошондой нерселер менен жүрөгүндө өкүнүү, кайра алдыга бел байлоо жакшылап, мен жакшылыкка умтулайын, оңолоюн, ушундай нерселерди таштайын деп, субханаллахи ва бихамдихи деп, астагфиралла, ушундай зикирлерди айтса дагы, бул дагы чоң күнөөлөрүнө да кечирилишине себепкер болуп калат деген алымдар да бар. Үмүт менен. Көрдүңүздөрбү, ошо маанисин билип, түшүнүп, зикир кылса кандай таасири чоң экенин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма жаласа каумун majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alayhim tiratun fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum" деген. Тирмидиде келген хасанун сахих хадис бул. Бул хадисте айтат, кайсы бир коом бир мажилисте отуруп Аллахты эстебесе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айтпаса, аларга утулуу өкүнүч болот. Аллах аларды кааласа азаптайт, кааласа кечирет деп келген. Дагы бир хадисте келет, ушул хадисти угуу менен мунун да маанисин түшүнөсүздөр. Ма мин каумин якумуна мин маджлис ла ядкуруна Аллаха фи илля кому ан мисли джифатил химар деп. Кайсы бир коом бир жерде отуруп бир мажилисте, ал жерде Аллах Тааламды эстебеген болсо, эстебей туруп кеткен болсо, ал жанагындай эшек, өлүп калган эшектин сасып кеткен, өлүгү сасып кеткен жерден тургандай болушат дейт. Бул хадистер эмнени түшүнөбүз? Караңыздар, адам ушул Аллах Таалам берген тилди жакшылыкка колдонбосо, адам эмнеге колдонот? Ибн Кайым рахимахулла айткандай, бул тил хулика мин ажли калам ин лам тухаррику бидзикр ва муфид саятакалламу бима ядур. Тил бул сүйлөш үчүн жаралды. Эгерде аны сен зикирге, жакшылык нерсеге кыймылдатып колдонбосоң, ага зыян берүүчү, сага зыян берүүчү нерселер менен колдонуп калат деп. Жанагыдай убактыңды жакшылык менен өткөзбөсөң, жамандык менен өтөт. Ошол отурган мажилисте жакшылык менен отурбаса, сөзсүз ал жерде гыйбат кирет, ушак кирет, такталбаган маалыматтарды айтат. Анан ушундай Аллахты эстелбеген жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айтылбаса, ал жерлердин баардыгы ошондой ушак, бири-бирин жамандоо, жакшылык менен отурулбаган жер, сөзсүз ал жерде гыйбат, бирөөлөр жамандоо, ушундай нерселер менен өтөт. Анан ошол жерде ошол неде айтып атпайбы, аларга утулуу болот, өкүнүч болот деп. Ошол отурган отурушуна, ошол жерде сүйлөгөн сөзүнө кыямат кайымда өкүнөт ушул жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандай, "Актару хатая ибни Адам мин лисанихи". Адам баласынын эң көп күнөөлөрү бул тили аркылуу. Ошон үчүн тилди өтө контролдош керек. Тилдин да шахваты бар. Бирөөлөр менен отурганда айрыкча адам ачылып, такталбагандарды деле сүйлөп, ушак бирөөлөрдү гыйбат кылып, ошентип сүйлөп, ошол жерден туруп кетсе, ошол отуруш өкүнүч болот, кайгы болот, утулуш болот деп атат. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир дуаларында: "О Аллах Таала, мени сактагын. Аллахумма аузу бика мин шарри сами'i". Угуумдун, кулагымдын жамандыгынан, угуумдун жамандыгынан сакта деп. Ушак, гыйбат бүт кирет, жаман нерселерди угуудан. "Ва мин шарри басари", көзүмдүн жамандыгынан сакта деген. Ошо көзү менен арам нерселерди көрүүдөн, көзүмдүн жамандыгынан, ошо көзгү көрүп күнөө алып, ошонун артынан жамандыкка түшүү,
О мин шарри лисан деп, жана тилимдин жамандыгынан сакта деген. О мин шарри калби, жана жүрөгүмдүн жамандыгынан. Ушул тилдин да жамандыгынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанган. Тилим бар деп эле сүйлөй берип, ошондой бир кооптуу нерселерге түшүп калган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте айтат: "Иннал абда ла ятакалламу бил калима мин ридванилlah, ла юлqi лаха балан, ярфауху Аллаху биха даражат." Кайсы бир кул Аллахтын ыраазылыгы менен бир жакшы сөз сүйлөп коет, ага маани бербестен эле, мындай жеңил эле айтып коет, бирок Аллах таалам ошол сөзү менен даражасын көтөрөт дейт. "Ва иннал абда ла ятакалламу бил калима мин сахатилlah." Ал эми бир кул сүйлөп коет, Аллахтын карын келтирип, ага да маани бербейт ал адам дейт. Мына ошол нерсе менен тозокко сүдүрүлүп, тозокко түртүлүп кирет дейт. Ошол сөзү себепкер болуп калат дейт. Ушул хадистин да маанисинде айтат, ушул адам сүйлөп аткан сөзүнө контролдо болсо, маани бербесе, кирди чыкты, эмнени сүйлөп атат, эң негизи сөз сүйлөп атат, электебейт, анализдебейт, бул сөзүм туурабы, туура эмеспи, такпы, так эмеспи, күнөөбү, сооппу. Мына ушундай адамдар сөзсүз дайыма Аллахтын каарына келтире турган сөздөр сүйлөйт дейт. Ошон үчүн тилди жакшы нерсеге үйрөтөйлү. Аллахты эстөөгө, зикир кылууга. Ибн Таймия рахимахулла айткандай: "Аз-зикру лил калб", зикир бул жүрөк үчүн. Пайдасы ушу кадимки калма лис самак, кадимки балык сууда жүргөндөй дейт. Балык кадимки сууга кандай муктаж болгон болсо, жүрөк ошондой зикирге муктаж. Фа кайфа якуну халус самак ида ахража минал ма. Суудан балыкты чыгарып койсо кандай абалда болот? Мына жүрөк дагы Аллахты эстебей жүргөн болсо, ошондой бузулат жүрөк. Денеде бир кесим эт бар. Ошол эт оңолсо дене оңолот, ал бузулса дене бузулат. Рот сүрөсүндө 28-аятында Алла таалам айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Чындыгында Аллахты эстөө менен жүрөктөр эс албайбы деп. Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Масалул лази ядкуру раббах валлази ла ядкуру раббах, масалул хайй вал маййит." Аллахты эстеген менен Аллахты эстебегендин айырмасы өлүү менен тирүү дейт. Аллахты эскерүү менен зикир менен жүрөктөр ойгонот, жүрөктөр эс алат. Ошондой мажлистерде, ошон үчүн карайлы, ошондой мажлистерге отуруп, ошондой нерсеге акыретте өкүнүп калбайлы, өкүнүп калгандардан болбойлу. Кайсы бир коом мажлис дегенде эле бир чоң мажлис эмес, ким менен отуруп сүйлөшөсүз, 2 адам болосузбу, 3 адам болосузбу, отурдуңузбу, ошондо сүйлөгөн сөздү маани берейли. Ушу айтып аткан сөзүм туурабы, калп эмеспи, ушак эмеспи, гыйбат эмеспи, бирөөлөрдү уруштура турган сөз эмеспи, акыбети кандай болот бул сөздүн деп. Ушу сөз үчүн өкүнүп калбаймбы деп адам сүйлөрдөн мурун бир сыйра ойлош керек ошол сөзүн. Анан улантысында айтат: "Аллах аларды кааласа азаптайт, кааласа кечирет" деп атат. Караңыздар, кандай рискте, кандай коркунуч абалда. Ошол сөздөр үчүн, Аллахты эстебеген үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтпаган үчүн ушундай кооптуу абалга кептелип калышты. Аллахтын каарында менен кечиримдин ортосунда туруп калышты. Булар кайдыгер адамдар дейт ушунда отургандар. Ушунча отуруп туруп эш жерден бир Аллах тааламды эстебесе, эскерип сүйлөбөсө, андай жерлерде деги эле ушак ошондой жаман сөздөр болот деген сөз дейт алымдар. Кийинки бул Айша энебизден келген. Айтат: "Кана набийю саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллаха ала кулли ахияни" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир учурунда Аллахты эстеп жүрчү эле. Отурса да, турса да, жамбаштап жатса да, үйгө кирсе да, чыкса да, тамак ичсе да, тамагын ичип бүтсө дагы, уктарда да, уйкудан ойгонсо дагы, бүт ошону көргөн да Айша энебиз. Чогуу жашаган. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүрөттө айтат: ар бир учурунда, ар бир абалында Аллахты эстеп, зикир кылып жүрчү эле деп. Мына бизге үлгү. Алла таалам Ал-Имран сүрөсүнүн 191-аятында айткандай: "Аллазина ядкуруна Аллаха кияма ва кууда ва ала джунубихим ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Роббана ма халакта хада батила. Субханака факина азабан нар" деп. Аллах тааламды эскеришет, турса дагы, отурса дагы, жамбаштап жатса дагы, жана бул асман жердин, асмандарды, жерлердин жаралышына акыл калчап ой жүгүртүп айтышат дейт: "О Роббибиз, сен бул жерди жөн эле жаратып койгон жоксуң, бул аламды. Сен бардык кемчиликтерден арусуң, сен бизди азаптан сактагын" деп. Ушул аяттын дагы тафсиринде бир нече алымдар айтат. Ушул адам кайдыгерликтен алыс болсо, акылын иштетип, ой жүгүртүп жүргөн адамдар, булар Аллахты эстеп жүргөндөр. Аллахты эскербеген адамдар дайыма капилетте, кайдыгерликте болушат. Керек болсо асман жердин жаратылышы эмес, өзүнү дагы ой жүгүртүппейт. Кылып аткан ишине, сүйлөп аткан сөзүнө, жашоосуна ушунчалык кайдыгер болуп кетет деп. Себеби дегенде зикирсиз жүргөн адамдын жашоосу өлүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, өлүү менен тирүүдей дегендей. Анан бул
жерден эскертип коелу. Кээ бир адашкан топтор YouTube'ден деле көрүп калсаңар керек, мечиттин ичинде туруп алып бийлешип ху деп айтып эмне кылып атасыңар десе, биз Аллах Тааламды эскерип атабыз дейшет да. Анан ошо далил катары кээ бирөө ошо Алла деп айтышат. Ушул хадисте да келтирип коет экен да. Айша энебизден келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир учурунда Аллахты эстеп жүрчү эле го. Мына биз намаз деле эмес, даже намаз мечитке келип деле мына айланып болсо дагы, бийлеп болсо да Аллахты эстеп атабыз депчи. Же болбосо жанагы жогоруда окуп берген Курандагы аятты эскерип коюшат экен. Жан баштап жатса дагы, отурса дагы, турса дагы деп. Туугандар билип койгула, биринчиден зикирде Алла деп айтылган сөз бул зикир болуп саналбайт. Бул менен сооп болбойт. Себеби дегенде бул сөз сүйлөм эмес бул. Толук сүйлөм эмес. Мисалы субханалла дегенде Аллах Таалам ар кемчиликтен, ар айыптан аруу, таза деп маани чыгат да. Аллаху акбар десе Аллах улук деген. Алхамдулилля десе Аллах Таалама мактоо болсун деп ушундай айтылып аткан болсо, жөн эле Алла деп айтылганда адан маани чыкпайт. Ал Аллах Тааламдын атын гана атайт. Бирок мындай зикир болбойт. Мындай зикир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген эмес. Жөн эле Алла деп атабы. Зикир деген ошо субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, ла хаула ва ла куввата илля билля деп толук сүйлөм болуп келет. Ошентип акыркы адамдар зикирлерге дагы жаңылыктарды киргизип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбагандай кылып, өздөрү түзүп алып, хорлор менен айтып, бийлешип, бири-бирин колтукташып алып, чуркашып, ошондой бир жаңылык нерселерди да иштеп чыккандар, Аллах сактасын. Бул керек болсо ошол сахабалардын акыркы доорлорунда да чыга баштаган. Мындай эмес, алардыкы ошо бирге отуруп алып, субханалла дегиле, алхамдулилля дегиле, Аллаху акбар дегиле деп бирге айтуу. Ошону Абдулла ибн Масуд деген сахабага жеткизип барып, ушундай жерде көргөндө. Анан ал сахаба келип көрүп, аларды катуу тыйган. Силер эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан дагы озуп кеттиңерби? Мен бул нерсени көргөн эмес элем го пайгамбардан деп. Каяктан алып келдиңер бул нерсени деп катуу тыйган. Ошондо алар айтып атат, биз жакшылык эле каалап аткан, жакшы ой менен эле кылып атабыз да депчи. Ошондо айткан: "Ва кам мин муридин лил хайр лан юсиба". Канча деген адам жакшылыкты каалайт, бирок ага жете бербейт деген да. Жете бербейт деген сөз ошол жакшы деп ойлогон ою актай бербейт анын туура экендигин. Оюм жакшы деп койсоң эле, сен туура эмес иш кылып атсаң да ошону актап койбойт деп атат. Амал кабыл болбойт Аллах үчүн болбосо. Жана көрүнүшү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө келгендей кылып дал болмойчу, туура келмейчи. Ошол катуу эскертип белгилүү сөзү бар Ибн Масуддун. Лакаду житум бибидатин будулма, капкараңгы болгон бир бидат менен жаңылык менен келдиңер силер. Валакаду фаддалтум асхаба Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам айлма деген. Же болбосо силер эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан да билбеген билимди билип алдыңарбы деген да. Ошон үчүн бул сабактарыбызда да ошо эскертип атабыз. Ар бир сабакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген так дуа зикирлерди жаттайлы. Тияктан бияктан бүй бакшылардан, чала молдолордон тасталбаган бир зикирлерди жаттап алып, сооп табабыз деп күнөө таба албайлы. Мына Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху тыйгандай коомду жолукту. Алар деле жакшы ойдо айтып атат, биз деле жакшы ойдо деп. Эмне деп кайтарды? Анан бирөө деле мен мынча сөз мынча кылыш керек экен деп кылып алып, бирок ал нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келбесе, амал кабыл болбойт. Качан Аллах Таалам үчүн болбосо ихлас менен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө шайкеш келмесе.